Салам достор, мен сиздерге азыр Kiwi кошелек жөнүндө, Kiwi капчык жөнүндө маалымат берем. Ал үчүн Kiwi кошелекту биз Play Market'тен көчүрүп алабыз. Ал үчүн Play Market'ке кирип туруп эле Kiwi кошелек деп жазсаңыздар, мындай сары Q деп чыгат да. Kiwi кошелек. Ушул жерден установить кыласыздар. Ал эми мен обновить кылып коеюн. Себеби менде Kiwi кошелек бар. Азыр мен сиздерге кандай көчүрөбүз, кандай иштетебиз, ичинден акчаларды кайсыл жакка кантип которобуз, ошолор жөнүндө маалымат беремин. Алдыда күтүп туруңуздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул Kiwi кошелекту азыр биз көбүнчө сайттардан акчаны ушул Kiwi кошелек аркылуу чечип алабыз да. Прямой сайттан эл картыбызга же Билайн, Мегаком, ошколорго кетпейт акчаларыбыз. Ошол үчүн ушул кошелек аркылуу гана биз чечебиз сайттан иштеген акчаларды, же болбосо сайтка пополнение кылыш үчүн. Ушул Kiwi кошелек бизге эң керектүү болуп саналат. Мынакей достор, открыть кылабыз дагы. Открыть кылганда ушундай терезе ачылат. Эми Kiwi кошелекту биз азыркы учурда колдонулуп жаткан телефон номерибизге ачабыз. Ал үчүн телефон номерибизди жазабыз бул жерге. 773 36 83 73 деп жазабыз дагы. Бул жерге галочка автоматически коюлуптур. Эми биз мына далее дегенди басабыз. Басканда биздин телефон номерибизге код келет. Ошол кодду бул жака жазасыздар. Азыр мага автоматически кирип атат, себеби катталган ошо кодду жазып эле кирип кеткенмин да. Андан соң сиздер бул жерде өзүңүздөргө кодовый ключ коесуздар. 4 цифрадан турган, мисалы 2020 ошол сыяктуу өзүңүздөр дайыма Kiwi'ге кирип атканда ошол 4 цифраны жазып киргидей унутпагыдай кылып койсоңуздар болот. Эгер кийин унутуп калсаңыздар, забыли деп туруп жаңы код ачып алсаңыздар болот. Эми мынакей достор, кирди Kiwi кошелекке. Эми биз мына профиль деп турат, ушул профиль деген жерге киребиз дагы. Kiwi кошелек номери, ачкан номерибиз бул жерге туруп калат. Kiwi кошелекту колдонуунун эң негизги себеби бул жерде айтып кете турган нерсе идентификациядан биз өтмөй сайын Kiwi кошелекту колдоно албайбыз. Эгерде сиздер жаңыдан Kiwi кошелекту орнотсоңуздар, анда минимальный тарифте болосуздар. Минимальный тарифте эч кандай акча чыгара албайсыздар. Жана пополнение сайттан бул жака акча түшпөйт. Азыр ошондой болуп калган. Башта түшө берчү эле. Ошондуктан основной тарифке өтүшүңүздөр керек. Бул основной тарифти алыш үчүн российский паспорт керектелет. Эгерде основной тарифке өтпөсөк, минимальный деле тура берсек, анда биз Kiwi кошелегибизди иштете албайбыз. Менин тарифим эң жогорку тариф профессиональный. Бул тарифке өтүү баасы 500 рубль болуп саналат. Сомго 600 сом болуп калат. Ал эми основной тарифке өтүү үчүн российский паспорт менен основной тарифке арзан баада өткөрүп берем. Описанияга жазып коем WhatsApp номерди. Ошол WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. Эми биз мына главная дегенге келип, бул жерде поиск деп турбайбы? Ушул жерге мисалы эл карт деп жазсак, эл картка пополнение кылыш үчүн акчабызды эл карт деп жазабыз дагы. Мына эл карт пополнение карта Киргизия 0% деп турат. Ушул жерди басабыз. Эл картка канча которсок ошончо без услуга болуп түшөт. Ал үчүн бул жерге картаңыздардын номерин жазасыздар. 9417 деген номер болот да картанын. Канча сумма которсоңуздар ошону жазасыздар. Мисалы 200 деп. Анан
бул жерге оплатитти басып койсоңуздар эле эл картыңыздарга которулат. Андан тышкары Билайнга единица салыш үчүн Билайн деп жазасыздар бул жерге. Билайн деп жазсаңыздар, мына жерде Кыргызстан деп коюн, К деп коюн. Билайн Кыргызстан деп чыгат. Ушул жерге мына ушул жерге номерибизди жазабыз. +996 773 36 83 73. Мисалы, ушинтип жазып туруп, бул жерге 20 рубльдан баштап которсоңуздар болот. 20 рубль деп туруп, оплатитти басып койсоңуздар, единица болуп түшүп калат. Ошка номерге которуш үчүн бул жерге О деньги жазасыздар эле. Ошка кандай болуп жазылат эле. Бирок Ошка номерге которуш үчүн мен сиздерге буну мындай предлагать этпеймин. Себеби Ошкага доллар болуп которулат дагы. Андан кийин мисалы 100 рубль которсоңуздар, какой-то 80 паланча болуп түшүп калат да. Ошондуктан Ошкага которуу бир аз ыңгайсыз болуп саналат. Которгонго туура келип атса акчаңыздарды, анда описанияда мен WhatsApp номериме жазсаңыздар, мисалы 100 рубльды Ошкага 100 рубль кылып салып беремин. Ал үчүн сиздер Кивиден Кивиге рубль которусуздар, мага бекер которулат. Мен сиздерге баланстан Ошкага 100 рубль салып беремин. Ал эми Киви кошелокко кантип которобуз десеңиздер, бул жерде на Киви кошелек деп турат. Ушуну басып, Киви кошелекко которосуздар. Бул жерде 996 на 7-ни өчүрөбүз. 996 773 36 83 73 деп жазып туруп которосуздар. Андан тышкары бул жерде профиль деген жерде настройки бар. Ушул настройкиден мына жерде SMS-ти эч качан жандырбаңыздар. Эгер жандыра турган болсоңуздар, анда 69 рубль айына сиздерден алып турат Киви кошелек. Ошон үчүн муну жандырыштын кереги жок. Бирок почтаңыздарды сөзсүз түрдө жандырып коюңуздар. Бул жакшы нерсе болот. История деген жерде мисалы кимге канча акча котордуңар, ким силерге которду, мына ошол боюнча бул жерге маалымат түшүп турат. Мына бир айлык канча которулуп, канча чыгып атат, ошол жөнүндө дагы бул жерге доллар менен рубль менен жазылып турат. Мисалы бул октябрь айында, мисалы 28 октябрь болуп калыптыр, 54 000 рубль мага салынды. Уже ушундай отчеттор жазылып турат да ошол жергечи. Бул картага кириштин кереги жок. Карта бул российский немелер Россияда, Москвада жүргөндөр үчүн болуп саналат. Бул жерге биздин тиешебиз жок. Кыргызстанда болсоңуз, главная деген жерде, ушул жерде мисалы мына жака жазсаңыз долларовый балансыңызда көрүнүп турат. Бул жерден Киви кошелектон сиздер любой кошелекторго пополнение кылсаңыздар болот. Мисалы WebMoneyге WebMoney деп жазсаңыздар, мына WebMoneyге пополнение кылсаңыздар болот. WebMoneyдин номерин жазып эле оплатитти басып коесуздар. Андан тышкары Garena Shop деген оюндарга, сайттарга акча которсок болот. Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүгү бар Кыргызстан үчүн. Билайнга, эл карттарга без услуга алынат. Дагы бир жолу эскертип кетейин достор. Бул жаңыдан көчүргөндө сиз идентификациядан өтмөй сайын, мисалы хотя бы основной тарифке мындай галочка коюлмай сайын Киви кошелекти колдоно албайсыз. Ошон үчүн бул идентификацияны сөзсүз түрдө өткөрүш керек. Эгер российский паспортуңуз болсо өзүңүз өткөрүп алсаңыз болот. Эгерде жок болсо, өткөрө албай атсаңыз, анда описание
Яда турган менин WhatsApp номериме сөз түрдө жазыңыз. Мен өткөргөнгө жардам берем жана 100% кепилдик берем иштеп кетишине. Мына мисалы мен 2 жылдан бери өткөрүп эле жүрөм. Бардыгы жакшы. Айтмакчы, эгерде Kiwi кошелёкко пополнение кылыш керек болуп атса, акча, рубль, анда мага единица түрүндө акча салып, квитанцияңызды көрсөтсөңүз, мен сизге Kiwiңизге рубль пополнение кылып берем. Рубль салып берем акчаңызды. Сом эл картка же немеге единица түрүндө саласыз, а мен Kiwiңизге пополнение кылып беремин. Чоң рахмат достор, каналыма жазылыңыздар. Эгер жакса лайк басып, комментарийге ой пикир калтырыңыздар.